Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Биздин Урамед клиникасына кош келиңиздер. Биздин Урамед клиникасы боюнча сиздерге толук обзор жасайбыз. Кайсы жерде кайсы кабинетте жайланышкан жана биздин жумушубуз кандай. Бул биринчи этажы, азыр сиздер турган биринчи этаж жана ресепшн, кабыл алуу бөлүмү. Бул жерде бейтаптарды кабыл алабыз. Жана биринчи этажда бүт ашказан көргөн аппарат, УЗИ аппарат, жана дарыгерлердин кабинеттери, лор, невропатолог, уролог, жана улуу медайымдын кабинеттери бар. Ушул кабинеттер менен сиздер менен толук көрсөтүп чыгабыз. Биздин каналдан алыстабаңыздар, көрүп туруңуздар, сиздерге толук маалымат беребиз. Биринчиден өзүм кабинетимден баштайын. Ассаламу алейкум. Ушу Урамед клиникасынын директордун кабинети, урологдун кабинети. Биздин клиника Урамед клиникасы бул көп тармактуу клиника. Бул жерде бөйрөктөгү таштарды алабыз, өттөгү таштарды алабыз лазермен, аялдардын гинекологиялык операцияларын жасайбыз. Жана 3-үчүнчү этаж, 4-үчү этажда неврологиялык, терапиялык жана кардиологиялык бейтаптарды карап дарылайбыз. Бул Урамед клиникасы 2022 жылы ачылган. Эң жакшы тарафы лазерный технологияны өздөштүргөнбүз жана ушул көп жогорку технологиялуу аппараттарды алганбыз. Ошол жогорку технологиялуу аппараттардын жардамында бөйрөктөрдү таштарды кичинекей 10 айлык, 6 айлык бөбөктөн баштап карыганга чейин алабыз. Ошол бөйрөктөгү таштарды аябай жакшы аппараттар, ошого маслашкан Германия, Южный Корея, Турциядан келген аппараттар ошого маслашкан жана ошолорду биз Татарстан, Казань мамлекетине, Санкт-Петербург, Россиянын экинчи борборуна барып, Ташкентке барып, Фергана, Наманган, Анжан ошоктарга барып окуп, ушул аппараттарды өздөштүрүп келгенбиз. Биздин команда бүт тажрыйбалуу дарыгерлер сиздер менен чогуу иштешкенге жана жардам бергенге толук даяр. Ошон үчүн Урамед клиникасына келип, коркпой ден соолугуңузду текшертип, алдын алып, көрсөтүп кетсеңиздер болот. Аябай аппараттарыбыз жакшы, жана дарыгерлердин жылуу мамилеси, медайымдардын жылуу мамилеси, бейтаптарга болгон жылуу мамиле аябай жакшы. Бүт ошол айткандай эле жанагыдай урологиялык оорулардан ушу бөйрөктөгү таштар, өттөгү таштар, бөйрөктөгү таштардын артында жайланышкан, бөйрөктөгү сийдик түкчөсүндө жана табарсызда жайланышкан саарасы чыкпай калган аксакалдарды безин алабыз. Сийдик түкчөсү башкача болуп калган гипоспадия деп коет, жаш балдарда сийдик түкчөсү башкача учунда эмес, башка жагында болуп жайланышып калган, тукуму түшпөй калган жаш балдарыбыз, тукумуна суу көйүп кеткен жаш балдарыбыз, урологиялык көйгөйлүү, бүт урологиялык жактан көйгөйлөргө карайбыз. Урология караганда бүт эркектер эмес, аялдар сыздам аябай көп болот. Аялдарды карайбыз. Аялдардын саара кармалып аткан аялдар аябай көп, аларга сетка коебуз. Гинекологиялык оорулардан ушул зара чыкпай калганы, зара кармалып калганы, киста яичника, миома матки, аялдардын гинекологиялык ооруларындагы лапароскопиялык менен лазер менен жасайбыз. Хирургия багытына курч аппендицит жана курч өт башына таш оорулары, ушуларды лапароскопиялык жол менен лазер менен алабыз. Эми лор оорулардан ошо өзүңүздөр көрөсүздөр, азыр лор кабинетке кирип, ошо дарыгерибиздин өзүнүн аппараттары жөнүндө, өзүнүн кайсы операциялар жасаган жөнүндө айтат. Ашказан көргөн врачыбыз айтат. Анан неврологиялык оорулардан, терапиялык оорулардан бүт дарыгерлерибиз өздөрү маалыматтарын беришет. Биздин каналдан алыстабаңыздар. Урамед клиникасы боюнча бүт жалпы обзорду бүгүн жасайбыз. Assalamu alaikum dostlar. Менин атым Измир Кара Ибрагимов. Биздин УЗИ кабинет, Урамедте УЗИ кабинетте бизде ушундай аппаратыбыз бар. Sonoscape P50 деген, Elite деген аппарат бар. Ички органдарды көрсө болот, скрининг көрсө болот, ар түрдүү обследование кыла турган болсо болот. 3 түрдүү датчиктерибиз бар, ичиден анан көрө турган болот. Биякта дублирование экрана болот. Пациенттер, допустим, бияктан кичине боло турган болсо, көрбөй эле бияктан эле карап жатат. Скрининг кылып атканда дагы апасы баласыны полный көрө турган болсо, көрсө болот. Баласынын полный ляптары, мурдуларга чейин полный көрсөтсө болот баланы. Биринчи, экинчи, үчүнчү скринингтерди дагы аткарабыз.
жүрөктөрүн көрөбүз, баланын бар жогун көрөбүз. Анан ички органдардан бар жогун көрсөк болот, бөйрөктөрдү көрсөк болот. Аппарат жаңы болгону үчүн визуализациясы дагы жакшы. Мындай эле жакыныраак кылган болсоңуз, бул малый таз, простата безини көрүп аткан болобуз. Именно простата безинин койгойлорун көрсөк болот. Простата бези азыр данный случайда чоңоюп калган, табарсыктын ичиге чоңоюп атканы белгисин берип атат. Бул ise табарсык болуп атат. Зарасы көп болбогону үчүн табарсык ошондой неоднородный, неровный болуп көрүнөт. Ошол керек боло турган болсо бизге кайрылсаңыздар көрүп беребиз. Так, бул аппарат өзү негизи Кытайдан келген. Аппараттын функциялары бар, анан сенсорный дисплей болот. То есть бул жаңы аппараттардын бардыгында эле бара турган. Анан кийин аппарат өзү до такой степени функционированный болгон, то что мындай эле жөнөкөй эле адам дагы көрүп туруп органдарды түшүнөт да каякта обследование кыла турганчы. Мындан жаңы аппараттар дагы бар. Эми бул аппараттын ыңгайлыгы в основном брюшной полость и урологический центр болгону үчүн именно таштарды табыш, четкий детализация берет да. Бизде табыш өтө неме болот. Азыр бул снимкте биз кистаны көрүп атабыз, бөйрөктөгү кистаны. Четкий контурларын, капсулаларын полный көрсөтүп бере турган аппараттын шарттары бар. Ассаламу алейкум. Куш келипсиздер эндоскопия кабинетине. Менин атым Эргешев Кутбидин Арпидинович, врач-эндоскопистмин. Эндоскопия деген маалымат берип коеюн дедим. Эндоскопия деген аппарат бул ашказан текшерүүчү аппарат. Кызыл өңгөч, ашказан, 12 эл ичегинде болгон даттардын баардыгын аныктап берүүчү аппарат. Бул аппараттын жардамында дагы көп тармактуу аппарат бул. 12 эл ичегинде, ашказанда, кызыл өңгөчтө болгон дарттарды аныктайбыз. Ошол дарттардын арасынан мисалы үчүн онкология, эми өсмө, жара болгон болсо, бул аппараттын жардамы менен биопсия алып гистологияга да жиберсек болот. Мындайча айтканда, раннее выявление онкологических заболеваний. Дагы эмне, бул аппарат заманбап, акыркы деңгээлдеги заманбап аппарат. Өтө көп функциясы бар. Эң главный ничке, баары эле ничкеби, эмеби деп чочулай берет го. Ошол диаметри 0,9. Мурдакыдай эч ким кыйналбайт, коркпой келе берсеңиздер болот. Өзүбүз текшерип, туура дарылагандагы жардам беребиз. Саламатсыздарбы? Мен стоматолог Мурзапарова Айтыгүл. Бул биздин кабинет. Бизде бардык аппараттар бар. Биз тиштердин тиштерде бардык проблемалар болсо бизге кайрылсаңыздар болот. Биздин бардык аппараттарыбыз жаңы, бейтаптар коркпой келе берсеңиздер болот. Рентгенде да өзүбүз тартабыз. Имплант, брекет, тиштер салдыруу, пломба коюлуу бардык кылабыз. Бардыгын жасайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу катталуучулар. Мен аты-жөнүм Белеков Азизбек Абдуллаевич, лор врач болуп, ушул Урамет клиникасында эмгектенем. Азыр мен силерге кичине өзүм кабинетимдеги жабдыктар менен тааныштырып кетсем. Биздин Урамет клиникабызда лор ооруларыны аныктоочу эң заманбап талапка азыркы убакытка жооп берген эндоскопиялык кароо деп коебуз. Ошондой эле мындай камера менен көрөбүз. Мисалы үчүн мурундун ооруларыны, мисалы үчүн мурундун состояниясыны аныктоо. Бул увеличенный размери деп коет.
многократно увеличением размера көрсөтөт, мурундун состояниясына же болбосо ушундай кулактын состояниясына. Бул бизге дартты аныктоонун жардам берет. Жана ошондой эле жаш балдарды, чоңдорду карайбыз. Бат жана оорутпай диагноз коебуз. Биринчи диагноз койгондон кийин консервативный лечение же болбосо оперативный лечение показания болсо оперативный лечение кылабыз. Консервативный лечение ушул жерде жатып дагы дарылансаңыздар болот. Оперативный лечение болгон болсо ушул жерде операция бардык түрлөрүн жасайбыз. Операциянын өзүндө дагы заманбап эндоскопиялык операция деп коет. Ушундай труднодоступный жерлерде ошо заманбап аппараттар жардамында ийгиликтүү операциялар жасап жүрөбүз. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Так, мен аты жөнүм Айбек кызы Толкунай, невролог врачы болуп, Урамед клиникасында 3 жылдан бери иштеп келемин. Бизде оорулуулар кайрылганда көбүнчө баш ооруу менен, ушундай жалыптар менен келишет. Көбүнчөсү бизде оорулууларды текшерүү максатында эхоэнцефалография деген аппаратыбызды колдонобуз. Ал аппараттын бизге кандай жардамы бар десеңиздер, мээдеги басымды же внутричерепной давленияны бар же жок экендигини толук текшерип берет. Аппаратты тартуу оңой эле турат, көп убакытка кетпейт. Оорулуу ушул жерде жатат, башыны бир 2-3 мүнөттүн эсебинде эле биз аныктап, башында черепной давление барбы жок экенин аныктай алабыз. Ушул аппараттын негизинде бул эхоэнцефалография бул баштын УЗИси катары эсептелинет. Биз оорулууну жаткызган абалда мына эки четинен карап, ушул аппарат менен 2-3 мүнөттүн ичинде аныктай алабыз. Ал аппаратка келүү үчүн эч кандай бир өзүнүн эмелери жок, мисалы курсагы тоок ачкарын деген нерселер жок. Келе берсе болот. Ооруну аныктаганга ушул аппаратты биз колдонуп келебиз. Саламатсыздарбы, урматтуу катталуучулар. Мен Жалалова Сабира Сирадиздиновна, Урамед клиникасынын терапевт дарыгери болом. Биздин клиникага келип, сиздер ооруңуздарга шыпа таап кетсеңиздер болот. Менин кабинетимде мындай ЭКГ жүрөк тартуулучу аппараттар бар. Жүрөктөрүн деле текшеребиз. Кант диабети менен ооругандар кайрылса болот, бронхити, колу буту ооруган адамдар, ашказаны ооруган адамдар келип оорусуна шыпа таап кетсеңиздер болот. Саламатсыздарбы, мен Урамед клиникасынын гинекологу, аты жөнүм Хусейнова Гүлзира Абдулахатовна. Ошол Урамед клиникасында аялдарды кабыл алып жатабыз. Эгерде сиздерде гинекологиялык көйгөйлөр болсо, мисалы үчүн кош бойлукту пландаштырып жаткан болсоңуз, киста, миома болсо, же контрацепцияны пландаштырып же тандай албай жаткан болсоңуз, жылына бир жолу гинекологиялык көрүүндөн, гинекологдун осмотрунан өтүүнү каалап жаткан болсоңуз, анда биздин клиникага келип, мен текшерүүмдөн өтүп көрүнүп кетсеңиздер болот. Бул биздин кабинет болот. Гинекологиялык креслобуз бар. Бул жерде аялдарды көрөбүз. Жана ошондой эле биздин клиникада азыркы мезгилде лапароскопиялык жолу менен заманбап элде айтылуучу лазердик аппарат менен миома, киста,
же болбосо внематочный берүүбүз болсо ошол лапароскопиялык жол менен алуучу аппараттар бар. Операцияларды ушундай жол менен жасайбыз. Эгерде сизде ошондой көйгөйлөрүңүздөр болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Саттарова Мунира Касымжановна. Мен жогорку даражадагы врач-неврологмун. Азыр сиздерге Урамед клиникасынын 3-этаж, 4-этаж боюнча тааныштырамын. Бул жерде бизде негизинен терапиялык, неврологиялык, кардиологиялык пациенттер жатып эс алышат. Анда келиңиздер, тааныштырсам. Бул биздин ийне сайуучу бөлмө, процедурный кабинет деп коет. Бул кабинет. Палаталар негизинен 3, 4 жана 2 койкадан турат. Анда эмесе палаталарыбыз боюнча тааныштырсак. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы жатасыздарбы? Жакшы, өзүңүздөр. Ооба, эжелер эс алып атат. Бул бизде 3 койкалык палата. Кийинки палата. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Мына 4 адамдык. Бул жактагы 4 адамдык. Бул жагы 3 адамдык палаталарда көрсөтсөңүз болот. Пациенттерге негизинен ар тараптуу шарт түзгөнгө аракет кылдык. Бул жерде жай намаздар турат, намаз окушат. Анан китептерди коюп койгонбуз. Бул жакта Куран китептер бар, бул жакта адаби китептер бар. Ушуну зериккенде пациенттер окуп, өзүнүн үстүнөн дагы иштейт. Бул жака келсеңиздер, бул жакта бизде эс алуучу, бул жакта отуруп эс алышат. Анан эркектер көбүнчө чыгып, бул жакта шахмат ойношот, шашка ойношот. Бош убактыларында ушул жерде эс алышат. Гүлдөрдү карап, өзүнчө бир пейзажда пациенттерге ушундай шарттарды түзгөнбүз. Эс алып, нервтерин дем алдырганча ушул жерге сонун атмосфераны түзүп койгонбуз. Биз 4-этажга чыктык. Бизде 4-этажда 2 адамдык 4 палатабыз бар. Андан сырткары массаж кабинет, тренажер зал и физио процедура канабыз ушул жакта. Жүрүңүздөр, анда тааныштырайын. Бул биздин массаж канабыз. Массаж канада бул жерде ручной массаж жасалат. Андан сырткары бизде BM деген аппаратыбыз бар. Биоэнергия массажер деп коет. Ручной массаждар жасалат. Нугабест аппаратыбыз бар. Бул өзүңүздөр жакшы билесиздер, Нугабестага. Бул лечебный массаж. И андан сырткары бизде бочка, кедровая бочка деген аппаратыбыз бар. Бул жака дагы врачтын назначениясы менен келип пациенттер ушул жерден дарыланып бочка аппаратына дагы түшөт. Вибрация дагы бар. Көбүнчө уролог врачтарыбыз ушу вибро массажга жазышат. Пациенттер ушуну дагы процедуранын ичинде алышат. Бул бизде тренажер залыбыз, машыктыруучу канабыз. Жүрүңүздөр. Пациенттер эрте менен, кечинде самостоятельно өздөрү киришет, өз алдынча кирип, ушундай аппараттарга түшөт, тамак жегенден кийин. Бул ден соолукка абдан эле пайда. Физикалык көнүгүүлөр. Турник жасатып койгонбуз. Турник асылышат. Мындай вытяжной аппараттарыбыз бар. Белинде остеохондроз, протрузия, грыжа ооруларына врач жазып берет. Анан медсестралар ошого карап түшүрүшөт. Ушундай аппараттарга дагы кошумча дарылоонун түрлөрүнө кирип кетет.
беговый дорожкада эс алышат, басышат. Мындай аппараттарыбыз бар. Анан мындай ковриктерди алып келип койгонбуз. Бул ковриктер менен эртең менен медайымдар пациенттер менен индивидуально өздөрү машыктырышат, анан медитация жасашат. Ушул ковриктерди салып алышып, көнүгүүлөрдү жасашат. Көбүнчө бели ооруган, тизеси ооруган, моюн омурткалары ооругандарга медайымдар эртең менен 15 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин дайыма көнүгүү жасатышат. Бул машыктыруучу канабыз. Бул биздин физиопроцедура канабыз. Жүрүңүздөр. Бул жерде кандай аппараттар бар, мен сиздерге айтып берейин. Бул УВЧ аппарат. УВЧ аппарат көбүнчө лор врачтарыбыз, терапевт врачтарыбыз жазышат. Жөтөлдө, бронхиттерде, көбүнчө дем алуу, анан гайморит ооруларында көбүрөөк жазышат да. Бул ингаляция. Врачтын назначениясы менен кылышат. Бул жака фито чайларды уюштуруп койгонбуз. Ар кандай чайлар, чөп дарылардан жасалган чайлар. Бул дагы пациенттин каалоосуна карап кошумча организмди тазалоочу чайлар болуп эсептелинет. Андан сырткары бул жака келиңиздер. Электрофорез аппараты бар. Электрофорез көбүнчө ошо гидрокортизон менен, димексид менен, лидаза менен, новокаин менен ошо врач кайсыга жазган болсо, направлениясына карап медайым коюп берет. Парафиндер бар. Парафиндер ушундай азыр даяр парафиндер бар. Южный Кореядан келген. Бут оору, бел оору, бүт ушундай парафиндерди колдонобуз. Андан сырткары куф аппарат бар. Куф аппарат мында тартсаңыздар болот. И световая ванна. Бул световая ванна көбүнчө ошо бут ооругандарга, тизеси ооругандарга, буту үшүп, артроздорго ушул врач жазып берет, ошого карап медайым коет. Өзүнүн минутасы бар, мына жерде регулировка кылып турат, ошого карап пациенттер алат. Палаталарыбыз таза, тынч, ар бир пациентке ушундай тумбочкалары бар, шкафтары бар, ар бир палатанын өзүнүн раковинасы, күзгүсү бар. Таза, тынч, эс алып кеткенге жакшы шарттар түзүлгөн. Бул жака келиңиздер. Бул дагы биздин 2 адамдык палатабыз. Кандай Сеже? Жакшысызбы? Жакшы лечение алып атасызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Келиңиз Эже, бата берип коесузбу? Кайсы жерден келдиңиз? Сүйлөй бериңиз, мен кармап турам. Баткен область, Баткен району Карабулак айылынан келдим. Жакшы карап ататтар. Анан врачтар дагы жакшы экен, мана шарты дагы жакшы экен, таптаза. Медайымдар ушунчалык кичпейил, жакшы карап атышат. Укөлдү убагында берип атат. Физлеченияны алып атам. Жакшы, Кудайга шүгүр. 5 күн болду жатканыма, жакшы болуп калдым. Ашказаным ооруп келдим эди. Жакшы, Кудайга шүгүр. Баарыңарга рахмат. Жакшы Эже, ден соолукта болуңуз, оорубаңыз. Келиңиз, бата бериңиз. Ушул жасаган ишиңердин дайым ийгилигин берсин. Аллахым ушу ооруган ооруп келген жарандардын баардыгынын ден соолугу жакшы болуп, шеттен шипа таап кетсиндер. Баардыгыга ден соолук каалайм, ишиңерге ийгилик. Жети иштеп аткан балдар, кыздардын, врачтардын, медайымдардын манандай бизге тамак аш берип аткан санитаркалары барбы, баардыгынын ден соолугу жакшы болуп, үй бүлө менен аман эсен болуп,
ушинтип биз шиеттен шипа таап жакшы болуп кете берейли. Баардыгыңарга ишиңерге ийгилик, силерге дагы ден соолук, узак өмүр каалаймын. Алла эмне тилек кылган болсоңор тилегиңерди берсин. Амин эже. Айтканыңыз келсин. Сиз дагы оорубай жүрүңүз, жакшы болуп калыңыз. Урамет клиникасы Маяковская 9 деген көчө, Кызылкай шаары Маяковская 9 көчөсүндө жайланышкан. Жаныбызда шаардык милициякана бар. Жаныбызда Ширин тортканасы бар. Жана жаныбызда почта жайланышкан. Бул жак мына артыбызда Урамет клиникасы.